Ырчы Алмаз Шадаев Наташа Мая Королева деген билдирүү менен орус кызын кучактап түшкөн сүрөтүн жүктөдү. Ансыз да бойдок жүргөн ырчы жигиттерди аңдып турган кыздар. Кыргыздан кыз таппай калдыңбы? Сүйлөшкөн кызыңбы деген суроолорду байма-бай жаадыра баштады. Азырынча ырчы жигит Наташа тууралуу тамашабы чындыкпы толук жооп бере элек. Булак барометр чекит KG. Индиянын Батыш Бенгалия штатында Патарони Гош аттуу 65 жаштагы аял күнүнүн 12-14 саатын көлмөдө өткөрүүгө аргасыз. Таң атары менен күндүн нурлары чачырай баштаганда аял жашаган жериндеги алыс эмес көлмөгө барып түшөт. Ал күн батканча убактысын ошол суунун ичинде өткөрөт дагы. Күн киргенде үйүнө кайтып тиричиликке аралашат. Патарони Гош мындан 20 жыл мурун тери оорусуна чалдыккан. Анын териси сезгенип ооруп баштаган. Эгер ал күнгө чыкса, оорусу ого бетер күчөп кетет. Аял сууга түшсө, денесинин ооруганы басылып, жаны жай алып каларын четелдик басылмалар жазат. Патарони күндүз кечке сууда отургандыктан ал тамакты да аз ичип көнгөн. Негизи тамакты күрүч аны дагы сууда отуруп жейт. Ага айылдаштары барып суунун жээгинде баарлашып отуруп кетишет. Кечинде үйгө кайткан аял күндүз жасалбай калып калган иштери менен алектенет. Гоштун доктурга кайрылууга шарты жок. Анын оорусунун эмнеден улам келип чыкканын билүүгө жана дарыланууга акча каражаты жок. Ал суудагы мителер башка жана даарт менен ооруга алып келеби деп коркот. Бирок денесинин оорусун басып салкындатуу үчүн күн бою сууда отурууга аргасыз экенин айтат. Булак Супер KG.